Кыска айтыңыздар. Менин убактым мына 12ге чейин. Дагы 50 мүнөт бар. 50 мүнөттө бүтүрүп, анан мен Кочкорго барайын. Кочкордон ары карай дагы балыкчы Чолпон атага барам, иштерим көп. Assalamu alaikum. Туура түшүнөсүздөр. Жумгал айылынан Турсунов Жалил. Жумгал айылынан. Мен эки сунушум бар. Бирөөнө жетишет болушум керек, бирөөнө жетише албайм, катар кылуу кетти. Мен үрп атат, каада салт, кыргыз элинин ырым-жырымы, той, аш, жет ата, жана башка толуп жаткан баалуулуктарыбыздын баары унутулуп, жаштарыбызга жетпей атат. Ушуну мектеп ата-энеге түртөт, ата-эне мектепке түртөт, ушу жөнүндө бир сунуш айткым келет да. Оңгу жолуна да тийишелүү. Алпегитевдин автору Рыспаев Сулайман деген бар, жакшы жигит. Бирок өзүмдү тааныбайм, телевизордон угам. Ушул айтып атат, ушул жөнүндө дейт, мен 100 тема таап койдум дейт. Телевизордон угдум. Ошол 100 темасын мага жагып атат да, ушул 100 теманы агартуу министрге берип туруп, ошону программа кылып чыгарып, ошол оюн шоо, каада салт, эмне ырым-жырымдын баарын ошонун эрежесин жазып чыгып, эрежесин. Анан ошону мектепке бериш керек да, программа түзүп туруп. Мектепте буга артык баш саатын деле кереги жок, акча деле төлөнбөйт. Өзүңүз билесиз, тарбия саат деген бар. Ошол тарбия саатка эле класс жетекчиге жүктөп койсо, класс жетекчи ошол теманы тынчыраак, урматтуу катышуучулар, бияка угулбай да, тынчыраак отуруп берсеңиздер. Начальник класска, анан орто класстарга, жогорку класстарга жашына жараша бөлүштүрсө ошо теманы. Анан ошону класс жетекчи тарбия саатта өтсө, бир айда 4 жол өтөт. Бир жылда канча жол өтөт, белгилүү. Анан ошону жарым жыл өткөндөн кийин ошол теманы, ошол баладан зачет катары мектептин эле комиссиясы мындай комиссия түзүп туруп эле зачет алып койсо. Андан кийин жарым жыл бүтүп, жыл аягына келгенде дагы зачет алып койсо, ошол балдардан. Баланын мээсинде да калат, көкүрөгүндө да калат. Рахмат. Түшүнүктүү аксакал. Бул иш мектептерде жүрүп эле келатат. Мектептерде бул иш жүрүп эле келатат. Үрп адат, каада салт өзүнчө окутуп, кулагына куюп атат. Бирок азыр заман такыр өзгөрүп кетпедиби? Жана сотовый телефон деген баля чыкты, интернет деген. Мисалы, мен неберелериме такыр сотка бердирбеймин. Эптеп мындай кылып ойноткула деп, мына 4-5 жаштагы неберелер баса калып интернет көрөт да, мультфильм көрөбүз, анан YouTube көрөбүз деп. Анан ата-энелер дагы көнүп алганда, баягы өзүнүн тынчына карайт дагы, бала чакасына дейт да, таштайт. Даже үйдө чоң балдар ата-энелер менен сүйлөшпөйт азыр мына. Мен чынын айтайын да, 15, 16, 17 жаштагы балдар ата-эне менен сүйлөшүп отурбайт. Телефон чукулап отурат. Ата-энеси да телефон чукулап отурат, өзү да телефон чукулап отурат. Биз бала кезде телефон жок болчу. Мектептен окуп келип, андан кийин ата-энелерибиз менен чай ичип олтуруп алып, малды тейлеп коюп, андан кийин телевизор көрчүбүз, сүйлөшчүбүз, макал лакаптарды айтчу, жомокторду айтып берчү. Мына ошентип чоңойгонбуз биз. Азыркы балдарды мына бул биздин эле Кыргызстанда эмес, бүтүндөй кошун өлкөлөрдө, Азия, Европа өлкөлөрүндө проблема. Кайсы бир өлкөдө 16 жашка чейин телефонду запрет кылды, Америкадабы же кайерде? Азыркы учурда Европа өлкөлөрүндө. Францияда мына мектеп окуучуларына телефонду запрет кылды, таптакыр. Бул проблеманы бир эле агартуу министрлери чече албайт, сиздер менен биз, мына ушу Жалил аксакал сыяктуу, сиздер сыяктуу мына аксакалдар акыл кеңешин айтып, ушу үрп адатты айтып, макал лакаптарды айтып, тарыхты айтып берип, кыргыздын ушинтип өстүрсөк балдарыбызды, ошондо мээсинде калат. Сиз туптуура айттыңыз, 34 жумада 30 жылында тарбия сааттарынын баары бар. Мунун баары белгиленген. Азыр жаңы окуу программасында ушу улуттук оңгу жол боюнча жазылып атат. Азыр бала бакчадан дагы толуктап атабыз. Сиз туптуура айттыңыз, иликтөөнүн негизинде 65% ата-эне кыргыздардыкы баланы багууну жүк катары эсептейт. Көпчүлүгү логопед сурап атат, анткени ата менен үй бүлөдө сүйлөшпөгөндүктөн бизге өзгөчө оор. Азыр биз мектептерде телефонду кайсы класска чейин запрет? Мектептерде тыюу салынган. Приказ сиздин тапшырма менен бүт ящиктерди, кутучаларды алып берилген, балдар сабакта пайдаланбайт. Класста колдонулбайт телефонду. Качан үйүнө кеткенде берилет, Мына эми үйүнөн ата-энелер тыйышыңар керек экен. Мектептен мугалимдер тыйып атат телефонду. Үйдөн силер тыйсаңар эле, 1 саат берип койсоңор болду, жетет деп туруп, силер да алып туруп, сейфке салып бекитип салбайсыңарбы? Балдарга бербей. Мына ошондон сиздер менен сүйлөшүп отурат да үйдө. 4-микрофон. Саламатсызбы?
Мен атым Чолпон, Түгөл сайдан келдим. Күйөөм 3-чү инабилит, бир колу жок. Ошону 2-чи группага өтүп бергенсин суранам сизден. Алганы 2400 сом алат, 11 жылдан бери. 4 балам бар. Бара турган жерибиз калган жок. Бар келсе эле айтат, сен 10 колуң болсо анда 2-чи группа өткөзөй дейт. Сол колуң болсо өтпөйсүң дейт. Министр азыр чогулуштан кийин кабыл алып, саламаттык сактоо министрлиги карагылачы өкмөт. Канча жылдан бери 2400 сом эчтеке Эгерде чындап эле мыйзам боюнча өтүш керек болсо, 2-чи группага өткөргүлө. Түшүнүктүү, Чолпон ай, азыр мына эки министр сага жооп берет. кабыл алсын. Менин көйгөйүм, жеке көйгөй эки маселе. Мен 22-нчи жылы Атың айтып кой. Акылбек. 22-нчи жылы Жалал Абад областынын Чаткал районуна бир Optima Trade деген компания менен келишим түзүп, 2 ижарага 2 экскаватор бергем, Садыр Нуркожоевич. Ошол экскаваторларды сентябрь айында тиги Кытай жаран камалып, менин экскаваторларым да кошо камалган. Камалып, тигинин техникаларын өкмөткө конфискация кылып, меникин Манаш шаарынын 1-ci станциянын сотунда мага деп кайтарылып берилген. Кийинкисинде областтык сотто негедир кандай эме болуп калганын билбейм, бирок өкмөткө конфискация деп чыгарып коюптур. Анан бул негизи экскаваторлор байке Садыр Нуркожоевич немеде турат. Бирөө азыр до сих пор лизингде турат. Банктын намында турат да, бирөө фирманын намында да. Азыр ушул тапта Генеральный прокуратуранын кызматкерлерине рахмат. Азыр арыз жазып, өтүнүчүн жогорку сотко жөнөттү. Жогорку сотко жөнөтүп, жогорку сотто ушуну кароо астында турат. Бул сен менчик техникаларыңды тигилерге арендага берип атасыңбы? Мен арендага берип атам да. Анда сот менен прокуратура, эгер чындап эле ушундай болсо, ал туура эмес да, өзүнө белгилеп. Тастыктаган документтерим баары бар. Барбы баары? Күбөлөрдө анда жардам берип койгула техникаларын кайра. Ал бул туура эмес да. Бул арендага берип атат да. Тигил компания болсо налог төлөбөгөн болушу мүмкүн. Анын имуществосын менен эсептешкиле да. А булардыкын андай кылбагыла. Лизингде турат деп атасың бирөө. Карап көргүлө, абдан карап документин. Анан президент айтты деп эле баякы Жалал Абадтагыдай Оштогудай болуп кетпесин. Билесиңерби ошто бирөө деги мени жөн эле Терешкова мектебин бузуп койгонум үчүн камап койду деп. Ошенткенде мен прокурордун мээси тескери иштейби. Аяка андан 100 эсе 300 жыл тура турган мектеп салынды деп урушуп, чыгып кетем дагы, чыгып кетип келип алсам, ал болсо бузуп туруп материалды өкмөткө бербей сатып ийип чөнтөгүнө салып алыптыр мына. Ошон үчүн камалган экен. Ал мектепти бузган үчүн эмес, эски мектепти. Жарабай калган мектеп болчу да. Бирок чатырындагы кирпичи, эшик терезеси деген бар да материалдары. Ошону сатып чөнтөгүнө салган. Ошондой болуп калбасын да, карагыла. Макулбу? Рахмат. Экинчи микрофон. Бат айтыңыз. Садыр Нуркожоевич, мен азыр жеке ишкермин. Ысык атадан жер иштеткенде, ПГС боюнча жер иштеткенге Жээк айыл өкмөтүнөн жер алгам 2 жыл мурунчу. Мына 2 жылдан бери ушул жерди иштете албай келтам да. Губернаторга бир нече жолу кирдим. Мына мурунку губернаторга да киргем, азыркы губернаторга да кирдим, акимге да кирдим, айыл өкмөтүнө да бардым. Тияка тепкилейт, бияка тепкилейт. Негизи документациям болгон, өкмөттүн корутундуларым бар, мен колумда бар. Негизи мыйзамдуу да. Барган жериме барсам иштей бербейсиң де, тияка барсам бир дозукен өкө биригип алып азыр мени вообще иштетпей атышат. Кимге тиешелүү ал жер? Минсельхоз же ким? Минстрой ким берет? Эмне себептен сизге иштетпей атат? Ошо себебин айтпайсызбы? Ошол жерде жар башын бир 3-4 уч эли бар экен, бир 4-5 киши да, ошолор каршы чыгып атат. Жергиликтүү. Демек эми ал жергиликтүү ошол айыл өкмөттүн жумушу, Садыр Нуркожоевич. Бул киши ошол жерде сот пакет береби, башка кылабы, ошону сүйлөш керек. Бирок биз барганда жардам беребичи карап. Түшүнүктүү. Мындай кылгыла, кимге тиешелүү болсо жардам бергиле, анан силер ким кадр бөлүмү. Мындай болбош керек да, эгерде чындап эле мамлекетке пайда алып келе турган болсо, салыгы төлөнө турган болсо, башка боло турган болсо, ал жергиликтүү 5-6 киши чыгып алып каршы болгонго андай биз жол бербешибиз керек анда. Ал анархия бүткөн заман азыр. Биз пайда барбы мамлекетке, пайда барбы бизнесменге беришибиз керек аны уруксат. Түшүндүңөр, Анын айыл өкмөт чечет дегенде айыл өкмөт ал ого тер наоборот түртүшү мүмкүн да. Давай дагы ызы чуу кылгыла, мага келсин, мага көз каранды болсун деп. Андай да айыл өкмөттөр бар. Туурабы же туура эмеспи? Саламатсыздарбы, кымбаттуу Садыр Нуркожоевич. Мен Чоңдөө айылынын тургунумун, Иманалиев Бактыбек.
мен ушул элдин көйгөйү менен келдим. Бизде 80-жылы курулган Кайрымана канал деген бар. Ал ошо канча жылдан бери ремонттоп шайы кетти. Азыр жанагы тиякта БДР салынып атпайбы, анан ошол анан астында илгерки ата бабадан калган күрүшпек арык деген бар. Ошону элдин суранычы менен жанагы бир заманбап кылып цементтеп салып атышат го, муну телевизордон көрүп атам. Ошондой кылып берсеңиз жакшы болот эле, бир 15 километрдей. Так, Минсельхоз кирди беле? Кирген, кирген, баягы бетонный полотно баягы Англиядан алып келип атпайбызбы? Ошол боюнча кирген. Именно ошо Кайрма каналы боюнча. 2027 бүтөт. 2027 бүтөт, Рахмат. Анан Биз ушу канал боюнча, анан БСР боюнча, БСР, БДРлар боюнча жана айтып өтпөдүмбү? Азыр. Каналдар боюнча дагы мына тапшырма берилген, чтобы 2030 жылга чейин бүт республика боюнча бир да жерде ирригационный проблема болбосун, бардык дыйкандар суу менен камсыз болсун деп ошон үчүн 106 БСР, БДРди куруп атабыз дагы, каналдарды жасап келатабыз. Талас, Чүй, бардык жакта каналдар жасап келатабыз. 30 жылга барып туруп бул проблема бүтөт, туурабы? Канал, аркы берки, анан ирригация деген проблема болбойт. И анан таза суу маселеси дагы ушул ар бир айылга чейин жетебиз. Жетебиз, кичине чыдап койгула. бизде сай жок айылда. Ошо сууга көз карандуусуз. 11-лерде кыштында 11-лер малды элбиз, 11-де эле суу жок болот. Анан жана ташип мурунку айыл өкмөткө 55 миллион сом которгон экен, сразу ташип иштеп турганда. Ошонун да жооп жок, же салынбайт. Нурбек Сыдыгалич киргизген ошону, маданият үй экөөнү. Анан маданият башталат дейт. Бөлүнгөн акча ошо бөлүнгөндөй жумшалыш керек да. Жарайт. Рахмат. Бактоо эке, болдум. Эки маселе дедиңиз. Сизге бир элдин жаштардын атынан. Айтыңыз. Жанагы спорт зал дейт, бир чакан эле биздин айыл чакан эле. Бир 20 миллиондун тегере экен, бирок баштапкы төлөм акчабыз даяр. Ошону бир айылга деп атасызбы? Сиз айылга, чоңдоо айылга. Биз жолдон тышкары 8 километр. Мындай айтканда көп деле каралбайбыз, өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесебиз. Ушундай элбиз. Нурдан мырза. Бияктыкында киргизип койгула жана спорт зал. Түшүнүп. Кичинекей чакан спорт зал кылып берели. Жарайт. Үчүнчү микрофон. Саламатсызбы? Мен Чайек айылынын тургуну Абдыкулова Зина, 38 жыл стаж бугалим менен пенсиядамын кишимин. Менин балам 1977 жылкы Ибраимов Максат ички иштер министрликте генерал-майор Бакаев Ашырбектин штабында прапорщик болуп иштеп, байма-бай Баткенге груз менен солдаттар сопровождениясы менен катышып, шу жакта жүрчү. 2013 жылы балам төө ашуда машинеси бузулуп калып, 2 күн сутка помощь келгендин ортосунда 2 күн суткада жатышып, балам ооруп, грузду Баткенге жеткизип кайта келатканда госпиталга жатты балам. 13 жылдан бери баламды ХПН, хронический почечный недостаток деп, биринчи группада инвалид кылды балам. Баламдын 7 баласы бар. 2 комнат квартирада турат, 2 комнат квартирада турат. Баламды 7 баласы менен жакшы квартирага да киргизбейт экен. Ташиев Кыдышаевич келгенде мына офис ачылганда дагы колуна кагасын, бүт биографиясын бар берген колуна. Эч кандай жигинтик чыккан жок. Сиздин жарлыгыңыз бар эле ушундай кишилерге жардам болот деп. Менин балама эч кандай жардам болгон жок. Мына 2 жол институт алды. Чайекке медалиси ачылган, ошого келет. Каякта турат өзү азыр? Шаар Бишкекте. Бишкекте. 7 баласы канча? Медалиси ачылган. Жаңы эле жүрөгүнөн стенд коюлду жүрөгүнө. Ошо балама кайрылып койсоңуз кичине мындай кайрымдык кылып, сизге кайрылуу кагазымды бияка жөнөттүм. Ошол биздин чоң эле көйгөйүбүз ошо болуп атат. Рахмат. Макул, хорошо. Данныйларын алып, эме кылып кой. Телефону менен алып келесиң. Эмне жардам беребиз айт. Саламатсызбы, урматтуу президент. Мен сизге кайрылуум себеби экстром бар эле. Биринчи маселем бул 2025 жылы жолдошум зоруктоо боюнча камалып кеткен 15 жылга. Өрт оозда 2 баласы бар, экинчи балам инвалид. Өзүм бир тууган, жолдошумдун да 2 бир тууган инвалид. Өз аз камсыз үй бүлөдө турушат. Үйдүн баккан баласы эле ошол болчу. Сизден ошо суранарым, ырайым кылып берсеңиз деп сураганмын. Жаздыңар беле Райым? 2 балам менен квартирада турабыз. Жаздыңар беле дейм Райым? Жок, жазган эмес. Жазгыла. Биринчи жолу, биринчи жолу камалышы жаңылды жазды, сизден кечирим сурайбыз. Комиссияга жазгыла, Райым комиссиясына жазгыла. Машыккан неме экен, экспертизага дайындалган таза чыккан эмес.
дагы бир бала болгон, аякта ал баланы өзү жактап жазуу түрүндө кантип жазыш керек экен? Барын айтып отуруштун кереги жок мага. Байзак айылынан келгенмин, Акматова Анаркүл. Менин кайрылуум себеби балам өлгөн, ошол баламдын өлгөн тууралуу эме тергөөчүлөр менен участковыйлар карабай сотту жылдырып, Толкун деген келиндин азагынан балам асыны өлүп калган. Ошону каралбай жатат. Сот улам жылдырылып атат. Эмне себептен болгонун билбейм. Биздин шартыбыз, мен жолдошум да биринчи группадайын деп Эмнеге асыны өлүп алды эле? Эмнеге ал? Толкун деген келин мен баламды күнөөлөп, зорлуктады деп, боюнда бар деп, алдап акча тыйын талап кылынган. Ошону улам соту болбой, улам балам асыны өлүп калган. Мен жолдошум дагы, өзүм дагы, жолдошум биринчи группадайын деп алып, өзүм дагы экинчи группадайын деп алыптым. Үчүнчү группадагы, экинчи балам, биринчи балам, экинчи майып. Биринчи суроо боюнча Ички иштер министрлиги барбы силерде бул боюнча маалымат? Ооба, Нур Кожоевич, бул боюнча маалымат бар. Бул эженин баласы асыны өлүп калган, себеби жакында эле үйлөнгөн экен, анан дагы бир келин менен болуп, анан ошо келини үйүндөгү өзүнүн аялы телефондорду көрүп калып, анан ал тиги четтеги аял болсо, мен сенден боюма бүтүп калдым, мага ошо боюман алдырганга тыйын бер деп муну зордуктаганынан, ал болсо асыны өлүп калган баласы ошого. Андан тышкары ал келин бүгүн тергөө амалда жүрөт, ал аял камакта. Жаңы эле үйлөнгөн экен да балаңыз ошол мезгилде? Үйлөнгөндөн кийин. Келиниңиз каякта азыр? Кетип калдыбы же силер менен? Келиним кеткен, баламдын өлгөнүнө 5 ай болду. Акыйкаттык менен сот чечилбей жатат. Ошол эме адвокаттагы тияктын эме нарындан адвокат келип, мага тосум арыз жазып бер деп, баланча 1000 сом берем деп, 80 000 сом деп кайрылган. Мен баламдын өлгөнүнө байланыштуу мен ага болгон эмесмин. Жолдошум биринчи группадайын деп алып, өзүм экинчи группадайын деп алыпмын. Балам дагы экинчи группадайын деп алып, сокулукта ден соолугуна байланыштуу ошол жакта дарам жатат. Бизге кайрылуунун себеби ушуну чечип бериңиз, сотту эртелетип бериңиз, тергөөчү участковыйлордун да жазасын алсын. Сот тарабынан экен, реалдуу түрдө карап койгула, чындыгында кандай болгон. Эми мен түшүндүм, кандай болгонун көрүп турам эми. Бирок силер да карап койгула, адилеттүү болуш керек да, чечимдер адилеттүү болуш керек. Саламатсызбы? Кош келдиңиз, улуу урматтуу президент Жумгал өрөөнүнө. Мен Башкоғанды айылынын тургуну Аида. Мен келгенимдин себеби жер поля жер жөнүндө арендага алганга, хотя бир арендага алганга жерлер жок экен бейбечараларга. Эми мен жалгыз бой жесирлерге жок, башкаларына бүт баарына жер бар. Кайсы жерди көрсөк эле бүт эле арендага кеткен, атка минерлердики. Ошондой болуп атат. Анан ВПСтин 12 гектар жери бар экен, жалгыз эле Бердибек байкебиз урунат экен, Самединов башка киши урунганга болбойт экен. Мен ушу жер маселеси боюнча. Сиз аскамыз катары каттоодо турасызбы? Ооба, турат экенмин, бирок азыр чыгарган эмиш экен. Өзүмдүн деле жерим болгон 91-жылы, бирок ошол экени үстүмөн түшүнүк жазып туруп, эжем бүт баарын приватташтырып алган 3 гектар жерди тең. Эжем урунат 6 гектар жерди. Мен сурап көрдүм, тынччылык менен депчи. Анан ал киши бербей койду, мага бербей элатат. Мен улам мигрант болуп, аз таныс болуп, эми ден соолукка байланыштуу. Азыр арендага жер сурап атасызбы? ФПСтин жеринен? Арендага да жер сурап атам. Анан өзүңүздүн жеримди айтып атам. Түшүнүктүү. Сиздин маселени жергиликтүү бийлик. Жарайт, биз роуду менен бирге карап берели. Териштирип чекитти коюп бергиле азыр. Урматтуу элибиз, социалдык фондго деген камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөгөн болсо, стаж болот деп эсептелинет. Эгерде такыр стажы жок болуп турган болсо, өзүңүздөр акыркы мыйзамдарда байкадыңыздар, камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөгө кошулгандагы стаждар болот. Бул деген баласын баккан убактысы мурун 6 жыл кабыл алсак, азыр 9 жыл кабыл атабыз. Бирок ошол эле убакта такыр эле бир да күн төлөбөгөн болсо, анда стаж кабыл алынбай калат. Ошондуктан жок дегенде 1 жыл төлөгөн, 12 ай төлөгөн суммасы болуш керек. Же болсо жердин эсебинен төлөгөн суммалар болот. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөр көп. Сиздин маселеңизди өзүнчө карашыбыз керек. Анткени базадан дагы карап көрөлү жердин стажынчы. Буга чейин кандай алып төлөгөн, эмне кылганын, анан трудовой книжкасында карашыбыз керек, иштеген эмеспи. Азыр жыйындан кийин кабыл алыңыз дагы тактап коюңуз. Бул киши айтып атпайбы, 5 жыл төлөдүм, дагы 1 жылым калды пенсияга деп. Туурабы же туура эмес?
Анан пенсияга чыкпай калбасын да карап койгула. Жарайт. Саламатсызбы, урматтуу. Эгер азыр баарыңардыкын угам десем, анда таң атканча да бүтпөйт, анда бүтпөйбүз. Кочкорго дагы үлгүрүп калалы. Мен Эрмек Кызылжыл сайынан тынчыраак туугандар. биздин суроо биздин айыл могу түндүк түштүк альтернатив жолдун боюнда болгондуктан бизде кечкисин могу чоң унаалар катуу ылдамдыкта өтүп атат. Биздин суроонубуз ушу ылдамдыкты ченеген камераларды коюп берүү. Себеп деген окуучу балдар же башка кары каттандарга коопсуз болуп атат, кооптуу болуп. Биринчи суроо. Экинчи суроо болсо, ошо биздин айылга бала бакча салынып аткан титулдук баракчага кириптир, архитектур пландар түзүлгөн экен, ошонун каржысын ылдамдатып берип коюшту суранабыз. Хорошо, биринчи жол сурооңуз боюнча, альтернативный жол боюнча дополнительно 70тен ашык гаини бөлүп бердик. Себеби жаңы жол да бул, Жалал Абадтан бери балыкчыга чейин. Анан гаилердин пункттары болот, көзөмөлдөөчү камералар дагы болот, ага кичине убакыт керек. Бул жол 28-жылы гана барып бүтөт бул жол. Толук баягы пайдаланууга 28-жылы бере алабыз. Азыр көрүп атасыңар, таш кулап атат, тоо агылып түшүп атат. Бул жолду жөн эле баягы атын дүңгүрөтүп туруп анан чалаула салып койгон жолда. Ошон үчүн биз каерге камера коюшту биз пока азырынча билбейбиз. Бирок 28-жылы бүтөт дагы анан 30-жылдарга чейин барып туруп, ошол жана жолдун ылдамдыгын ченеген, камера койгон, гаилердин посттору, ошонун баарын уюштуруп атабыз. Мен ушу, по-моему, бир ай мурун коюп берсем керек эле, 70тен ашык гаини ошо жерге дополнительно. Гаини коюп бердим белем мен. Ооба, Садыр Кожоевич, туура айтып атасыз. Штатын көбөйтүп бердим, ошол жолдун өзүнө жараша. Бул боюнча, урматтуу туугандар, бүтке тынчтанып коюңуздар. Урматтуу туугандар, ооба, сиз 70 единица бул жалпы 150 единица бөлүп бергенсиз, жаңы альтернатив жол боюнча. Анын ичинен 70 единица Нарын областына бөлүнүп берген, анын ичинен 15 именно ошол Жуңгал районунда болот. Анан сиз айткан камералар боюнча жол берилгенден кийин кандай эсеп чоту чыгарылат, андан тышкары жаңы гаи пункттары дагы эсеп чоту ошо жаңы жол берилгенден кийин чыгарылат. Ага чейин болсо, мына жакында берилген треногалар ишке кирип, мына скоростун эмесин ченейт буйруса. Мен көйүмдүн айтайын. Мен куштан келдим. Атым Гүлнар. Балам 1,5 жылдан бери камалып жатат. Эч жасыгы жок, топко кошулуп алып, кошуп койду баламды. Садыр Нуркожоевич, мен бул апанын Батыр эненин кызы болом. 1,5 жылдан бери бир тууганым, эң кичүү бир тууганымды эч кандай күнөөсү жок МВД тарабынан камалган. 1 жылдан бери сот жүрүп атат. Азыр городской сотко өткөрүштү. Буга чейин бизде 11 киши деп камалган. 11 киши бирин тааныганы бар, бирин тааныбаганы бар. Бул жерде эч кандай Кылмыштын түрүн анан баланын атын айтып койсоңуз. Кылмыштын түрү бул 261 берене, 362 берене, 278 берене, дагы бир берене. Бул власти басып алуу беренесин коюшкан. Эң оор берене бул власти басып алыш үчүн булардын өздөрүнүн топтору болуш керек, кылган иштери болуш керек. Сотто каралып атканда 9 адвокат болгон, 9 адвокат булардын эч кандай кылмыштык кыймыл иштери болгон эмесин баардыгын тастыктап беришти. Ошого карабай райондук сот 8 жыл берип 5 кишини баарын группа деп камаганына карабастан 5 кишиге пробация берди дагы 6 баланы кайра камакка 8 жыл берип койду. Бул өкүм чыгарган Керимкулов Ильяс өкүм чыгарып атканда биз акыркы күнгө чейин бир да жолу Азыр жооп берип койсун. Азыр токтоп туруңуз. Бул боюнча маалыматыңар барбы? Бул кайсы группа эле, эмне группа эле? Бул өзгөчө оор кылмыштар боюнча айтылып атат. Ошол насильственный захват власти. Катуураак, микрофон жакын. Насильственный захват власти, анан ошол ОПГга тиешеси бар депчи. Ошол себептен соттолушкан, бирок жогорку сотко чейин жетпесе керек, жетпеген болсо укугу бар, ошол жогорку сотко кайрылган. Берчи аркы ички иштер министрлиги. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, 24-жылы ички иштер министрлиги жанагынан тергелген 40 чоро 7 дубан деген уюм түзүлүп, бийликти басып алабыз деген багытта иш жүргүзгөн. Бул жана уюштуруучулардын бири Ишенбаев Кенжебек деген жигит. Билем аларды, жакшы эле, түшүнүктүү.
Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Баягы эмне деп койчу эле, ата бабаларыбыз айткан сөз бар, хан келген жерге кут конот дейт. Сиз Жумгал элине кут алып келдиңиз бүгүн, өзүңүз улуу башыңызды кичүү келип. Менин бир 3 суроом бар эле. Ошого атым Нурлан, Чаек айылдык кеңешинин депутатымын. Бизде мынакей диний тарбия жана спорт өнүктүрүү боюнча көптөгөн аракеттерди кылып, көптөгөн жерлерге спорт комплекстерди салып келесиз. Мен ушул спорт аянтчыларынын бири болгон Кыргызстанда хоккей тармагы боюнча айтайын деп отурам сизге. Хоккейдин өнүгүү жолуна ушу Жумгалдын жигиттери, Жумгалдын жаштары Кыргызстандагы хоккейдин өнүгүүсүнө чоң салым кошуп келген. Алгачкы жолу 1998 жылы ошо Жумгалдын Чаек айылында, Шортон деген айылында хоккей башталып, 2010 жылы Россиядан берки легендарлуу хоккейисттер келип, ошонун натыйжасында мотивация болуп, хоккей азыр жогорку деңгээлге чыгып, мынакей биз Жумгал районунан дүйнөнүн чемпиондору чыгып отурат азыр. Бир да спортто дүйнөнүн чемпиону Жумгалда жок. Кыскара. Анан ушул бизде Шортон деген айылында жер аянттарыбыз бар, дагы менчиктештирип алган жерлер бар. Ошол жерлерге бир жабык түрүндөгү спортивный комплекс салып берсеңиз жакшы болот эле. Себеп дегенде муну райондук, областтык деңгээлде муну салуу мүмкүнчүлүк жок болуп жатат. Ошону өтүнөйүн деген, автобаза деген жер бар, ошол жерге салсак болот. Бирөө менчиктеп жатат. Шортондо дагы сонун жер бар. Болду, түшүнүктүү. Курулуш министрлиги быйыл сөз бере албайбыз, хоккейди колдоп келатабыз, республикалык деңгээлде билесиз, акчалай бөлүп беребиз, утуп келди деп өзүнчө акча берип атабыз, конверттерин жана башкаларын дегендей. Бирок кийинки жылдарга биз карап берсек болот. Анткени действительно ушу хоккей ушул жактан чыкты да. Биздин хоккейчилердин азыр канчанчы дивизиондо? 2-деби, 3-дивизион? 3-дивизиондо жүрүшөт мынакей. Мен ал эсимде турат, көкүрөгүмдө анын баары. Жабык эме салып берүү боюнча 27-28 жылдарга болобу бюджетке жараша карайлык. Жарайбы? Мен Куш айыл өкмөтү Саргамыш айылы. Абыканов Темиркан. Саргамыш айылы 3 айылдан турат, Жумгал менен Токтогулдун чек арасындагы айыл. Ушул айылдын борбору Котурсу айылында жалгыз гана мектебибиздин башы бар. Клуб деген жок, стадион деген жок, ФАП деген жок, китепкана деген жок. Ушул айылга ар кандай иш-чаралар бүт ачык асман алдында өтөт. Ошон үчүн мектептин окуучулары дагы дене тарбия сабактарын кыш болобу жай болобу сырттан өтөт. Ошон үчүн ушул мектепке бир чакан спорт зал салдыртып берүүңүздөрдү суранат элем. Нурдан, киргизип кой, буган неме кылып берели. Жарайт, түшүндүм. Бул биринчиси. Экинчиси трансформация боюнча 200 гектар, 300 гектар жерлерди айтып атат. Ушул айылда 3 айылыбыз бар, 3 коктуда жайгашкан. Ушул 3 айылда бир 5 гектарга жетпеген жайытыбыз бар эле. Ошол жайыттын 1 гектарын түндүк түштүк альтернатива жолу жарып өткөн. 5 метр, 6 метр тереңдикте казып өткөн. 1 метри жараксыз болуп калган. 2 гектар жерин мындан 10 жыл мурда жаштарыбыз ат майданы кылып алган. Эми ушунда 2 гектар жер бар, таштак, алты гана баскан. Жарымы ушул жайытка жараксыз категория, жарымы жарактуу категорияда. Трансформациялык бериш керек, Түшүнүктүү. Биринчи маселеңиз боюнча эми спорт зал салып беребиз. Жалгыз мектеп бар болсо, башка иш ФАПта жок экен деп атат дагы. Баарын карап көргүлө да, Курулуш министрлиги спорт зал салып берип коелу, кичинекей анча-мынча иш-чараларды ошонун ичинде өтүп тургандай болсун. Болду, түшүнүктүү. Эми урматтуу жумгалдыктар. Эми азыр мага уруксат бересиздер. Угуп тургула, до конца угуп тургула. Мына немеге тартып атат, видеокамерага. Мен өзүм отуруп угуп жазып алып кетемби, видеокамерадан барып көрөмбү, мен монун баарын көрөмүн. Өзүмө керектүү жерлерин кесип алып туруп, анан кийин ишиңерди тапшырамын. Мына губернаторга. Бирок ошондо дагы мына азыр губернатор калат, мени менен Кочкорго барбайт. Калат, аягына чейин угуп, жазып алып, анан сиз да мага кат жүзүндө ким эмне деп кайрылды, кандай проблемасы бар, аны ким чечиш керек экенин мага жөнөтүп коесуз. Жарайт. Түшүнүктүү. Уруксат берсеңиздер, анда мен барайын анда. Рахмат.